Bismillahirrahmanirrahim. Абу Хазим Саламат ибн Динар рахимахуллахның дорында базардағы буюмдардын жана азык-түлүктөрдүн баалары кымбаттап кетет. Ошондо бир канча инсандар ошол базардагы баалардын өсүп кеткендигин арызданышып бул алымга келишет. Келишип: "Я Абу Хазим, ама тара кад галас-си'r?" Эй Абу Хазим, карачы баалар өсүп кетти дешет. Ошондо бул алым: "Ва ма ягуммукум мин залик? Инналлади ярзукуна фир-рухси валлади ярзукуна фил-кала." Бул алым аларга: "Силерди анын эмнеси капалантат, эмнеси ойлондурат?" деди. "Бизге арзанчылык учурда рызкысын берип жаткан зат кымбатчылык учурда деле рызкысын бере берет" деди. Өтө баалуу сөз. Эмне деди? Арзанчылык кезде рызкысын берген зат эми баалар өсүп кеткен учурда деле, баалар кымбаттап кеткен учурда деле рызкысын бере берет деди. Аллах субханаху ва тааля өзүнүн сөзүндө: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха." Бул аятта Аллах таала жерде кыбырап басып жүргөн кандай жан болбосун, анын рызкысы өзүнүн кепилдигинде экендигин айтып атат. Ибн Касир рахимахуллах бул аяттын маанисинде айткандай, Аллах таала бул аятта жерде кыбырап жүргөн кандай махлук болбосун, кичинекей болсун, чоң болсун, сууда жашай турган болсун же кургактыкта жашай турган болсун, алардын баарынын рызкысы өзүнүн кепилдигинде экендигин айтып жатат деген. Ошондуктан инсан өзүнүн рызкысына абалына жараша аракет кылып, ошол эле учурда Аллах субханаху ва тааляга тоокил кылуу керек. Жана билүү керек, эч бир жан өзүнүн тагдырында жазылган рызкысын жеп бүтмөйүн, өлбөйт экендигин билүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде: "Аннаху лан тамута нафсун хатта тастакмила ризкаха." Бул хадисте пайгамбарыбыз эч бир жан өзүнүн рызкысын жеп бүтмөйүн, өлбөйт деди. Ошондуктан айтканыбыздай, ар бир инсан өзүнүн рызкысына, өзүнүн абалына жараша аракет кылып, ошол эле учурда Аллах субханаху ва тааляга тоокил кылуу керек. Тоокил кылуу бул ибадат болуп эсептелет. Жанагы алым айткандай, Аллах субханаху ва тааля бизге арзанчылык учурда кандай рызкы берип жаткан болсо, эми кымбатчылык учурда деле ошондой рызкысын бере берет.